Саламатсыңар урматтуу биздин мекендештер. Баягы эле жергиликтүү шайлоого байланыштуу суроолорго бүгүн жооп бергим келип атат. Мындай суроо түшүптүр да. Кантип мандаттарды резерв кылабыз? Бизде 11 депутат болуш керек. Айтып атышат дейт, что 3 айымдарга резерв болуш керек, а айыл өкмөттөрдө таптакыр бул боюнча маалыматы жок экен деп бирөө жазып атат да. Урматтуу кыргызстандыктар, бул маселеге туура жооп алыш үчүн силер МСУ Чекит KG сайтына кирип, законодательство деген разделинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө же орус тилинде закон о выборах депутатов местных кеңешей деген мыйзам 2011 жылы кабыл алынган. Ошол мыйзамды тапсаңар 59-1 деген беренеси бар. -1 деген кийин өзгөртүү толуктоо киргизилген. Анткени бул норма 2019 жылы кабыл алынган. Айымдарга да квота болсун, бизде парламентте, жергиликтүү парламентте теңдик болсун деп атайын киргизилген. Ошол мыйзам кантип ишке ашыш керек дегенге байланыштуу ошо 59/1 деген берене шайлоо округдагы боюнча мандаттарды резервке калтыруу деген нормасы бар. Эмне үчүн бул резерв керек болгон? Анткени себеби биздин коомдо көбүнчөсү ушундай ишенимге мырзалар артып, акчалуу жактан дагы мырзалар көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгонуна байланыштуу алар шайланып келип, айымдар добуш ала албай, өздөрүнүн акчасы тарткыч болгондон кийин жолдошунан барсам болобу деп сурап, ошондой мүмкүнчүлүктөр болгон тоскоолдуктар болгон да. Бул сөзсүз түрдө ошол эле чектелген орундар келет дегенден бул жаңылыштык. Эгер силердин муниципалитетте силер аябай көп добуш ала турган болсоңуздар, рейтинг менен эле келет. Баланча орун алыптыр. Бул дагы башкача добуш алыптыр деп, анан аябай көп добуш ала турган болсо, аял киши деле эч кандай резерв жок эле өтүп келет. Но бирок эң көп добуштарды мырзалар алып отуруп, мисалы үчүн 11 мандаты бар айыл өкмөттө, 11 депутаты бар айыл өкмөттө. Уже 8-чи кишиси дагы көп добуш алгандан мырза болуп баратса, аны токтотот дагы 7 кылып туруп, анан калган 4 орунду айымдардын эң көп добуш алган айымдарды киргизет. Ошондо 54-1 деген беренеде 2 мандаттуу округтан 1 резерв, 3 мандаттуу округтан 1 резерв, 4 мандаттуу округтан 2 резерв, 5 мандаттуу округтан 2, 6-дан 2, 7-ден 3, 8-ден 3, 9-дан 3, 10 мандаттан 3, 11-ден 4, 12-ден 4, 13-ден 4, 14 мандаттуудан 5, анан 16 мандаттуудан 5. 59/1 деген беренени карагыла, ошону менен резервированияны карайсыңар. Барыңарга жакшы маанай каалайм. Дайым мыйзамдарды ачып, окуп, талдап, түшүнүп, кээ бир жактары адилеттүүлүк болбосо, могул мыйзамды өзгөртүп бергиле, бул жерде чечилбеген маселе калып каптыр, кандай кылыш керек дегенди мыйзам чыгаруу жогорку кеңешке берип турабыз. Баары жакшы болсо, кантип иштегенин талкуулап турабыз. Анан эң негизгиси баарыбыз жапа тырмак болуп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аман эсен болуңуздар. Дагы суроолоруңар пайда болсо жазгыла, аларга ушундай кичинекей видео менен жооп берип турам. Жакшы туруңуздар. Саламатсыңар урматтуу биздин мекендештер. Баягы эле жергиликтүү шайлоого байланыштуу суроолорго бүгүн жооп бергим келип атат. Мындай суроо түшүптүр да. Кантип мандаттарды резерв кылабыз? Бизде 11 депутат болуш керек. Айтып атышат дейт, что 3 айымдарга резерв болуш керек, а айыл өкмөттөрдө таптакыр бул боюнча
маалыматы жок экен деп бирөө жазып атат да. Урматтуу кыргызстандыктар, бул маселеге туура жооп алыш үчүн силер МСУ чекит KG сайтына кирип, законодательство деген разделинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө же орус тилинде закон о выборах депутатов местных кеңешей деген мыйзам 2011 жылы кабыл алынган. Ошол мыйзамды тапсаңар 59-1 деген беренеси бар. Тире 1 деген кийин өзгөртүү толуктоо киргизилген. Анткени бул норма 2019 жылы кабыл алынган. Айымдарга да квота болсун, бизде парламентте, жергиликтүү парламентте теңдик болсун деп атайын киргизилген. Ошол мыйзам кантип ишке ашыш керек дегенге байланыштуу ушу 59/1 деген берене шайлоо округтагы боюнча мандаттарды резервке калтыруу деген нормасы бар. Эмне үчүн бул резерв керек болгон? Анткени себеби биздин коомдо көбүнчөсү ушундай ишенимге мырзалар артып, акчалуу жактан дагы мырзалар көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгонуна байланыштуу алар шайланып келип, айымдар добуш ала албай, өздөрүнүн акчасы тарткыч болгондон кийин жолдошунан барсам болобу деп сурап, ошондой мүмкүнчүлүктөр болгон тоскоолдуктар болгон да. Бул сөзсүз түрдө ошол эле чектелген орундар келет дегенден бул жаңылыштык. Эгер силердин муниципалитетте силер аябай көп добуш ала турган болсоңуздар, рейтинг менен эле келет. Баланча орун алыптыр. Бул дагы башкача добуш алыптыр деп, анан аябай көп добуш ала турган болсо, аял киши деле эч кандай резерв жок эле өтүп келет. Но бирок эң көп добуштарды мырзалар алып отуруп, мисалы үчүн 11 мандаты бар айыл өкмөттө, 11 депутаты бар айыл өкмөттө. Уже 8-чи кишиси дагы көп добуш алгандан мырза болуп баратса, аны токтотот дагы 7 кылып туруп, анан калган 4 орунду айымдардын эң көп добуш алган айымдарды киргизет. Ошондо 54-1 деген беренеде 2 мандаттуу округтан 1 резерв, 3 мандаттуу округтан 1 резерв, 4 мандаттуу округтан 2 резерв, 5 мандаттуу округтан 2, 6-дан 2, 7-ден 3, 8-ден 3, 9-дан 3, 10 мандаттан 3, 11-ден 4, 12-ден 4, 13-ден 4, 14 мандаттуудан 5, анан 16 мандаттуудан 5. 59/1 деген беренени карагыла, ошону менен резервированияны карайсыңар. Барыңарга жакшы маанай каалайм. Дайым мыйзамдарды ачып, окуп, талдап, түшүнүп, кээ бир жактары адилеттүүлүк болбосо, могул мыйзамды өзгөртүп бергиле, бул жерде чечилбеген маселе калып каптыр, кандай кылыш керек дегенди мыйзам чыгаруу жогорку кеңешке берип турабыз. Баары жакшы болсо, кантип иштегенин талкуулап турабыз. Анан эң негизгиси баарыбыз жапа тырмак болуп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аман эсен болуңуздар. Дагы суроолоруңар пайда болсо жазгыла, аларга ушундай кичинекей видео менен жооп берип турам. Жакшы туруңуздар.